Саламатсыздар достор. Биз бүгүн бул берилген мисалды иштейбиз. Анда бул мисалды иштөө үчүн биринчи эмне кылып алабыз? Бул 3-тү 15ге көбөйтөбүз. Ке 14-тү кошобуз. Мисалдын бул белгиленген бөлүгүн биз бул жакка алып келип алалы. А бул бөлүмүнө 15 өзү жазылат. Минус мында дагы ушундай 15 өзү жазылат. Бул 2-ни 15ге көбөйтөбүз. 4-тү кошобуз. Муну биз бөлчөктүн эки жагын тең 5ке көбөйтүп алсак, анын мааниси өзгөрбөйт. Анда бул 15тен 10 болуп калат. Анда биз 10 деп ала турган болсок, анда бул 45. 45ке 14 кошсок 59 15 минус муну 30. 30га 4 кошсок 34 минус 15. Минус муну да ошентип ала турган болсок, 2-ни 15ге көбөйтөбүз. 10ду кошобуз. Бөлүү 15. Анда бул жерде бөлүмдөр окшош болгондуктан алымдарын гана кемитип коебуз. Анда 59дан 34 кемитебиз. 25 минус муну кошуп кемитчү болсок, 15 өзгөрбөйт. Муну кошуп кемитчү болсок 30, 30га 10ду кошсок 40. Анда 25тен 40-ты кемитсек, минус 15 бөлүү 15 же болбосо минус 1. Анда биздин бул мисалдын жообу минус 1.